Assalamu алейкум, урматтуу биздин YouTube каналыбызды көрүүчү мекендештер, агалар, энелер, жалпы көрөрмандар. Жараткан Кудай дагы мүмкүнчүлүк берип, сиздер менен дагы эфирден жолугуп турабыз. Урматтуу туугандар, биздин ар бир видео блогубузду биздин соц тармактарыбыздан көрүп, башка бир туугандар менен бөлүшүп, жакшы комментарийлерди жазып аткан ар бир мекендешибиздин үй бүлөсүнө тынччылык, аманчылык каалайбыз жана мекенибизге ыйман менен, адеп менен өнүгүү каалайм туугандар. Biz ушул жол менен бактылуу болобуз туугандар. Анткени бул жолдо биздин ата бабабыз жашап келген. Мен араб бол же Афганистан бол дебейм. Андай нерседен алысмын. Бирок мен Кыргыздын нарктуулугуна, баалуулугуна, ата бабабызды карманган жолго гана чакырам. Биз ушул жол менен бактылуу болуп келген элбиз туугандар. Кече жакында ушул Сузак районунда депутат экен, ал эжекебиз. Ошол бир чогулушта депутаттардан суранып атат. Силердин колуңарда мыйзам турат, мыйзам чыгаруу өтө чоң бир мүмкүнчүлүгү турат. Мектепке бирдиктүү форма кылайлы. Андан кийин биздин көчөлөрдө ушундай жол салгандар көбөйүп атат. Сакалчандар көбөйүп атат, антип атат, минтип атат деп ар нерсени ошо чогулушта дөбүрөп өзү айткан сөзгө өзү түшүнбөй атат ушул эжекебиз. Депутат эжекебиз экен. Ким шайлады аны? Кайсы билимине шайлады да? Кайсы абирине шайлады? Кечирип койсун. Ушул көчөңүздөрдө жол салган, узун кийинген кыздардын көбөйгөндүгүнөн балким биздин коом саламат тургандыр, балким кээ бир балелерден. Эмнеге ошол көчөңүздөн сойкулар чыкса ошолорду айтпайсыңар? Эмнеге ошол көчөңөрдөн наркомандар чыкса айтпайсыңар? Эмнеге ошол районуңарды шерменде кылып аткан коррупционерлерди айтпайсыңар дагы? Жолукчан кыздарыбызды айтасыңар. Эмнеге жолукчан кыздарыбыздын жолугун бир жери тийип силердин аллергияңарды козгоп кеттиби? Же силердин кызыңар, небереңер жол сала албастан, уяттуу жерин жаба албастан, шымын чечип, көйнөк кие албай аткандыгынын кесепетинен көрө албастан күйүп айтып атасыңарбы? Түшүнбөй атабыз. Эмнеге Кыргыздын эркектери эрге тийип атат, ушуну токтотпойсуңар, ушулар жөнүндө мыйзам иштебейсиңер деп айта албайсыңар. Кыздарыңар биякта турсун. Москвада мына TikTok деген сайттан күндө реклама кылат туугандар. Эз алганга кыздар бар, паланчы метрода, түгүнчү жайда, түгүнчү адресте деп өздөрүн ачык видео кайрылуулар менен чыгып реклама кылып баштады. Эмнеге ушул сойкуларды, бузукуларды, коррупционерлерди тыйыш үчүн мыйзам иштеп бергиле депутаттар деп кайрылып ошондой чогулуштарда айтпайсыңар дагы? Уяттуу авыратын жаап жүргөн кыздарыбызды, Кыргыздын наркын, биздин Кыргыздын чоң энелери салынган көйнөк, кийинген көйнөк, салынган жолуктарды салып аткан кыздарыбызды кайра коомчулукта бир дүрбүлөң чыгарып, ушулардын кийимине азылып жатып алдыңар. Силерге булардын хижабынан, көйнөгүнөн, сакалынан башка нерсе көрүнбөй атабы? Эмнеге ошол районуңарда, обласыңарда, көчөңөрдө аракештиктен, зынадан, процент акчалар менен бузулуп, үйлөрүн тарттырып, банкрот болуп аткандар жөнүндө ойлонбойсуңар дагы? Жолук салган, намаз окугандар жөнүндө ойлоносуңар. Эмнеге? Кудайдын каргышынан коркпой атасыңарбы? Ушундай бузукулуктарды көрүп туруп ушулар жөнүндө элге бир чыгып сүйлөп койбой аткан жүрөгүндөгү ыйманы бар бир туугандар эмне уктап жатасыңар? Жамандыкты көрсөңөр тилиңер менен, колуңар менен кайтарып койгула, кой эжеке андай дебеңиз. Сиздин да ата бабаңыз ушул дин менен бактылуу жашаган, өзүңүз айтып атасыз. Ушул эжекебиздин сөзүн уккула андан. Ошондой болуп атат эмелер? Ушундай болуп атат. Анан мектептерде дагы кыздарыбыздын баардыгы эле ушу чүнкөнүп, оронуп, мектеп формасын кармап айтат. Сиздерден бир сураныч, урматтуу жогорку кеңештин депутаттары, азыр мыйзам чыгаруу сиздердин колуңуздарда. Мына ушул мектептин формасын ушуну жакшы эле мыйзамдуу түрдө киргизип туруп эле жакшылап кабыл алып берсеңиздер. Себеби дегенде ошол жерде билим берүү тармагына дагы аябай көйгөй жаратып атат. Бул мамлекетибиздин көйгөйү болуп калат келечекте. Көйгөй болуп калат. Себеби дегенде айылда ошол зордук зомбулукка чекеден эле мындай серьезный эле кабыл аткан мына ошолор болуп атат. Себеби дегенде күйөөсү 40 күн дабатка кетсе,
Ayalı үйдөн açка болса ham чыкпаш керек экен. Ушундай экен. Бул нерсе кайсыл жакка алып барайтат? Кайсыл жакка алып барайтат? Илгери ушул аялдардын теңсиздиги үчүн ушунчалык күрөшүп, зоргодон зорго тургузуп эле ушундай эмеге заманга зоргап келдик эле. Кайра ошо караңгылык заманга барайтабыз биз. Ушул көйгөй мамлекетибиздин да көйгөйү болот ушул нерсе. Ошон үчүн башка мамлекеттерге салыштырмалуу эле биздин деле мамлекетибиз ушу президентке чейин жеткирип эле ушул атайын закон кабыл алсаңыздар. Ушуну бир эме болсо деле ушу диндин деле бир агымы болсо, бир жакшынакай болсо, илгертен эле ата бабаларыбыз намазды 5 убакыт намазды окуп, ошо парыздарды аткарып келген. Ошол боюнча эле калсак, кайрадан кайра баягы чет мамлекеттин Да, биздин кыргыз элибиз ушул дин менен бактылуу жашап келген эл. Гүлмира эжекебиз туура айтып атат. Ушул ата бабабыз бир эле дин менен жашаган дейт. Ооба, биз ушул дин менен гана бактылуу жашап келген элбиз. Биз ушуга гана чакырабыз. Ушул динибиздин баалуулугуна, улутубуздун нарктуулугуна чакырабыз. Кайерде көрдүңүз эле кыргыздын кызы мини юбка кийип алып көчөдө денесин сатып турган? Кайсы кылымда көрдүңүз эле? Бүгүн ушул биздин кылымда болуп атабы? Болуп атат. Кайерде көрдүңүз эле кыргыздын эркектери арак ичип көчөдө жаткан? Мурда болгонбу десеңиз, болгон эмес. Болгон эмес. Мына бүгүн көрүп атасыз. Ушулар жөнүндө арак ичип, бузукулукка берилип, бирөө досунун аялы менен ойноштук кылып аткан, арам никесиз жашап аткан арамкорлор жөнүндө ойлонбойсуңар дагы. Жолук салган, намаз окуган, даватка чыгып аткан, сиз менен менин диними карманып аткан ушул мекендеш бир туугандарыбыз жөнүндө ойлоносуңар. Кайсы иш туура, кайсы иш туура эмес экендиги үчүн билим алып, кичине илимден да маалымат алып, элге чыгып сүйлөгөндө бир аз ойлонуп сүйлөңүз. Кудайдын жараткан Аллахтын каргышынан коркуңуз. Сураныч. Ооба, биз кыргыз элбиз. Жана динибиз менен бактылуу болгон элбиз. Биз ушул нарктуулугубузду, динибиздин баалуулуктарын кармасак, биз албетте ийгиликке жетебиз, биздин мамлекетибиз өнүгөт, кошуналарыбыз тынч болот, өзүбүз тынч жашайбыз туугандар. Мини юбка кийип жүргөн кызган көчөдөн келгиче коркуп отурасыңар, туурабы? Ким зордуктап кетти да, ким алып качып кетти? Ким тийишип койду деп. Үйдө отуруп тынч чай иче албайсыңар. Жолук салган, узун кийинген, ата бабасынын жолунда жүргөн, чоң энелерибиздин кийинген кийимин кийип аткан кыздарыбыздын кийинген кыздарыбыз көчөгө чыкса, баардык ата эне тынч отурат үйдө. Анткени ага эч ким тийише албайт. Эмнеге? Анын эркектердин шахватын козгой турган, эркектердин сугу кире турган жерлери жабык. Эркектер карабайт андайларды. Бирок ушул жолуктарды да шылдыңдап, маскарлап, кээ бир шарларда сойкулар жолукчан туруп денесин сатып атыптыр. Аллахтын каргышынан корккула, сойкулар, көзүңөрдү ачып алгыла. Бул чоң атаңардын же чоң энеңердин оюнчугу эмес. Бул дин, Кудайдын дини. Каалайбызбы, каалабайбызбы, канча жашка чыгабыз, чыкпайбыз, бир күн Кудайга жолугабыз. Мына ошондо өмүр бою азапталып калып кетпейли. Могу дүйнөдөгү проблема юрунда, аны чечсе болот. Бирок Кудайдын өкүмүнө эч качан каршы келбейли, каршы чыкпайлы. Каршы чыкканга акылыбыз да жок, укугубуз да жок туугандар. Биз бир алсыз, бир вирус тийип өлүп кала турган пенделербиз. Кудайыбыздын дини менен, нарктуулугубуз менен, салтыбыз менен биз бактылуу болуп жашайбыз иншалла. Ошондуктан башка бир жамандыктарды гана айтып, ошолорду чечүү жолдорун ойлонойлу дагы, жакшылык өсүп өнүп келип аткандарды колдоп кубаттайлы туугандар. Жакшылык жака баарыбыз кошулайлы. Сураныч, акыйкатты аңдап, андан кийин сүйлөсөк жакшы болот эле. Гүлмира эжеге, бул сөздөр сизге тиешелүү. Жана сизге окшогондорго тиешелүү. Ассаламу алейкум.